Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү биздин сөз кылчу темабыз бала жана санариптештери. Азыркы карантиндин шартында көпчүлүк окуучуларыбыз үйдө отуруп, уюлдук телефондору колдорунан түшпөй, анан ата-энелер алаксытуу максатында кандай иш-чараларды көрүшүбүз керек деген суроолорду көп берип атышат. Ошого байланыштуу айрым кеңештерди берейин деп чечтим. Азыркы учурда баарыбыз кааласак да, каалабасак да санариптештирүү дооруна кирип аткан кезибиз. Бирок ошол эле учурда балдар даярбы? Окуучулар ошого даярбы? Мугалимдер даярбы? Деги эле коомчулук, ата-эне ошого даярбы деген суроолор дагы пайда болуп аткан кези. Дүйнө жүзүндө адамдарды мындай эки категорияга бөлүп коюшат экен. Санарип дүйнөнүн мигранты жана санарип дүйнөнүн жашоочулары. Азыркы биздин окуучуларыбыз ошо санарип дүйнөнүн жашоочулары категориясына кирет. Мисалы, экрандагы көрүнүш ар бир үй бүлөдө кездешип аткан кез. Айрым учурда балдарыбызга телефон алып берип, балдарыбыз мультфильмдерди же WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү жөнөткөндө биз баарыбыз кубанып, балдарыбыз мына өз алдынча телефондорду, башка ноутбук, башка компьютердик каражаттарды өздөштүрүп атат деп кубанабыз. Бирок ошол эле учурда уюлдук телефонду колдонууда кандай эрежелер бар? Бир күндө канча саат колдонуш керек? Кандай учурда колдонуш керек дегендерди биз баарыбыз билебиз. Бирок окуучуларыбызга, балдарыбызга ал жөнүндө сөз кылбайбыз. Сиздин балаңыз канча саат уюлдук телефонду колдонот деген суроого айрым ата-энелерибиз мындай жоопторду беришет да. Мисалы, керээлим кечке отурат балабыз телефондо, телефон колунан түшпөйт. Ошондой эле кээ бирлер билбейм деп айтышат да. Анан эч эле чындыгында ушундай көрүнүштөр азыркы учурда көп кездешип атат. Анан чын эле биз баарыбыз ага көп көңүл деле бурбайт экенбиз. Анан эч айда кеткенде эле көзүңө зыян деп телефонду алып кой деген гана сөздөрдү айта алат экенбиз да. Анан бул эми турмуштан алынган нерселер. Анан мисалы америкалык педиатрлардын изилдөөлөрү боюнча ар бир бала күнүнө 7 сааттан кем эмес убакытты телефон менен иштөөгө кетиришет экен. Анан азыркы сиздерге ошо бир сурамжылоонун жыйынтыгын айтып берейин деп атам да. Изилдөөчүлөр жүргүзгөн сурамжылоо боюнча респонденттерге мындай суроо берилиптир да. Сиздер окуучуларга, сиздер телефонуңуздарды талкалаганга макулсуздарбы же колуңузду сындырууга макулсуздарбы деген суроо берилиптир да. Анан негизги эң өкүнүчтүүсү 46% окуучу колун жаракат кылууга макулдугун билдиришиптир да. Анан ушундай учурда эң өкүнүчтүүсү айрым ата-энелер мындай деп айтышат. Телефон алып койсок, балдарыбыз жинденип башташат, эч нерсе кылгылары келбейт деп. Чындыгында теле берүүлөрдөн көрүп атабыз. Айрым учурда телефондун айынан канчалаган балдар, кыздарыбыз мушташып, айрымдары өз жандарын кыйшып атышат. Бул дагы өтө өкүнүчтүү. Себеби уюлдук телефон азыркы учурда биздин жашообуздун ажырагыс бир бөлүгү болуп калды. Анан ошол эле изилдөөлөргө таянсак, эч пайда тийгизбеген кез бул 2 жашка чейинки курак. Балким айрым ата-энелерибиз айтар, япондордун изилдөөлөрү боюнча 3 жаштан кийин кеч деп айтып атышат. Айрым ата-энелер балким айтышар, япондордун изилдөөлөрү боюнча 3 жаштан кийин кеч болуп калып атат деген да нерселер чыгат. Бирок жөн эле телефонду карматып коюп, отургузуп койгондон эч пайда жок. Анан негизи эмне кылыш керек? Мындай суроо коюп атабыз, эмне кылыш керек? Анан биринчиден сунушум, уюлдук телефонду колдонуунун убактысын чектөө. Балдарды оюн менен алаксытуу. Ошол эле учурда үй бүлө мүчөлөрү биргелешип телефонсуз бөлмөнү аныктап алуу. Мисалы, ашкана болобу, зал болобу же башка комнаталар болобу. Андан кийин тамактануу убагында уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салуу. Анан тамактануу убагында мисалы окуучулардын, балдарыңыздардын жетишкендиктери жөнүндө кеп куруу. Анан балким биргелешип үй бүлөдө кандай жакшылыктар болуп атат, кандай нерселерди өзгөртүшүбүз керек деген суроолорду коюп, ошолордун үстүндө дагы талкуулоо жүргүзсөңүздөр болот.
Анан балдарга коюлуп аткан талаптарды бирге аткаруу. Анан бул сөзсүз болуш керек да. Анан мисалы балаңызга уюлдук телефонду колдонбо десеңиз, бирок ошол эле учурда өзүңүз уюлдук телефонду жаныңыздан чыгарбасаңыз, балага ошо терс таасир бергендей болосуздар да. Анан мисалы ушундай бош убактарда бала менен чогуу китеп окуп, анан азыркы учурда мындай нерселер болуп атат да. Ата эне мисалы балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карабастан өзү бош убакыт болгондо окуйын деп даярдап койгон китептерин балага 4 класстын баласына, 5 класстын баласына, мисалы Чыңгыз Айтматовдун Кыямат китеби же Түгөлбай Сыдыкбековдун Сынган кылыч китеп романын тартуулаган учурлар дагы болуп атат. Бирок ата энелерге ошо кеңеш, баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша адабияттарды сунуштасаңыздар болот. Урматтуу ата энелер, ушуну менен балдарга санариптештирүү доорунда кандай мамиле кылуу боюнча видео сабактарыбыз аяктады. Жакшы туруңуздар.